Ассаламу алейкум достор, сиздер менен бүгүн Айам Кыргыз каналы, сиздер менен бүгүн биздин видеонун тема. Ассаламу алейкум достор, сиздер менен Айам Кыргыз каналы. Бүгүнкү видеонун темасы SEO Art деп аталат. Могул жерде көрсөңүздөр болот, ссылка в описанияда болот. Названиясы да болот. SEO Art деп жазганыңыздардан кийин сиздерде мондай сайтка киресиздер. Андан кийин войти деген басасыздар. Войти деген баскандан кийин сиздер Google аккаунт менен, Discord, Facebook, телефон номер, электронный почта ошолор менен кирсеңиздер болот, регистрация кылсаңыздар болот. Мен Google аккаунт менен кылайын. Так, Google аккаунтты баскандан кийин мондой аккаунттар чыгат, аккаунтта каалаган аккаунттарды белгилеп туруп басасыздар. Баскандан кийин бизде мондой болгон эме чыгат. Могул жерде давайте ник поменяем на Тона. Андан кийин могул жерде язык деп турат, язык бар русский и кейджи деп турат, кыргызский. Так, бул жерден сиздерге керектүү болгон нерселерди тандайт. Мисалы, мага эмне керек? Мен кино ТВ дейт, мужчины дейт, андан кийин 3D, 2D деген. Так, андан кийин 3D, базовый модел. Бул өзүңүздөр карап туруп, жакшылап окуп туруп, анан эме кыласыздар. Пиксельный дейт, дизайн дейт, 2,5D. Ушинтип искусство, праздник, аниме, конечно, не надо. Мультфильм, дизайн продуктов, милые животные дейт, жок, обои точно, научной фантастики, дизайн предметов. Начать использовать деген басабыз. Начать использовать деген баскандан кийин монтип коет. Могул жерде уже бизде никти мен өзгөрткөн жок окшойм, мындай көрсөтсөңүздөр болот. Мен азыр пустой. Мондай баскансыздарда сиздерде мондай эме турат. 100 токен бар. Бул токендерди сиздер задание аткарып туруп, мисалы көрсөңүздөр болот. Мисалы, ссылкаңыздарды бирөөлүгү берсеңиз, ошол ссылка аркылуу кирип регистрация болсо, сизге токен берет. Жана көптөгөн эмелер бар. Заданиялар бар, ошол заданияларды аткарып токен топтосоңуздар болот. Так, достор, мондай киргенден кийин биз ChatGPT-ге киребиз. ChatGPT-ге кирип туруп, промпт жазасыздар. Веди себя как профессиональный промпт-мейкер. Помоги мне создавать промпты для Midjourney, чтобы было понятно и кратко. И исправляй мои промпты, которые я тебе дам. И, конечно, я готов помочь вам создавать промпты для Midjourney. Пожалуйста, предоставьте свои промпты, и я помогу вам сделать их более понятным и краткими. Дегенден кийин биз бул жерге өзүбүздүн промптун жазабыз, аны бизге кичине өзгөртүп жакшылап жазып бергенге жардам берет ChatGPT. Биз генерировать деген басабыз. Генерировать деген баскандан кийин могул жерде здравствуйте, начать создавать ваше первое произведение деген турат. Могул жерде бизде мондай эме бар. Сиздер могул жерге басасыздар. Баскандан кийин мондай эмелер чыгат. Еще больше ушул стилдерди тандап, сиздер каалаган видеоңузду, сүрөттөрүңүздү жазсаңыздар болот. Мисалы, дизайн персонажей дейт. Бул жерде персонаж жасайсыздар өзүңүздөргө, научный фантастика дейт. Научный фантастикаларды мындай өзүңүздөр билесиздер, инопланетный и так далее, ошол нерселерди. Дизайн продуктов дейт. Продукт бул жерде оюндун эмесин жасап болду. Мондай аниме дейт. Аниме персонаждар жасайсыздар. Мондай болчу. Көрдүңүздөр достор. Давайте биз краткий бирок кичине эме кылабыз тагын. Бул жакка басабыз. Еще бабам. Мои медели жок. Еще больше. Так. Бул жерде киргенден кийин өзүңүзгө жаккан бир стилди тандайсыз. Өзүңүздөргө жаккан стилди тандап басасыздар. Мен мисалы могул жерден көпкө издебей эле коеюн. Көпкө издеген да болбойт. Так. Могу басабыз. Болду, менде стиль тандалды. Эми бул жерге киребиз. Бул жерге промпт жазабыз.
Девушкам здесь, девушкам в космосе флагом Кыргызстана и в планете есть так, кыргызский йорт. Еще что можно добавить? Так, девушка машет рукой и улыбается. Дегеннен кийин бул кыскача эле промпт. Сиздер өзүңүздөр жакшына кылып промпт жазсаңыздар болот достор. Девушка с кыргызским флагом в космосе планете с кыргызским йортом. Она машет рукой и улыбается дейт. Деп турганды биз алып туруп бул жерге жазабыз. Переведи на английский. Переведи на английский дегеннен кийин I will reach the Kyrgyz. Бул промпту копировать этип алып туруп бул жерге киребиз. Бул жерге ставить этебиз. Андан кийин түдүн кетти. Создано успешно. Бул жерде кетет. Ожидание. Бул жерде уже болуп атат. Бул жерде нелерди кылсаңыздар болот. Мисалы достор, бул жерде анимировать этсеңиздер болот. Мисалычы бир видеону алып туруп, каалаган видеоңуздарда анан бир сүрөт жасап туруп, мисалы сиздерде азыр кимиңиздер уккан болсоңуздар дагы модельдер бар. Инстаграмда башка дагы искусственный интеллект менен модельдер жасап, көптөгөн рекламаларды алып иштеп жатышат да. Ошолордой кылып жазсаңыздар болот. Мисалы ушул жерде өзүңүздөргө бир каалаган модельди жасап, кыздын сүрөтүнү, бетинин түсүнү, көзүнү бардыгын жакшы жасап туруп, ошолордун жардамы менен позасын алмаштырсаңыздар болот. Сиздер бетинде тартып алып туруп, башка фотолордогу позаларга, ошол позаларга койсоңуздар болот. Бирок бети башкача, бети сиздердин жасаган бирок формасы мындай өзгөрүп турат да. Мисалы модельдердин формаларын койсоңуздар болот. Анимировать этсеңиздер болот. Калаган мисалы Инстаграмга киргенде кичинекей видеолор бар. Ошолорду алып иштесеңиздер болот. Так. Замена листа дейт. Могул жерде замена листа деген турат. Мынакей достор. Могул жерде турат. Кыргызский флаг анча эле эмес, бирок юрт более-менее жакшы десек болот. Бул жерде давайте улучшать детали. Мынакей достор. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Промптуңуздар канчалык жакшы болсо, ошончолук жакшы видео чыгат. Бул жерде алып туруп сиздер что-то не получается, ничего. Я что-то не то делал или не знаю. Так. Мындай кылдыңыздар, көрдүңүздөр, андан кийин загрузка деп турат. Загрузка деген басасыздар. Компьютер кичине не то болуп атат. Кыйнап атат адамды. Загрузка деген басабыз. Загрузка деген баскандан кийин бул жерде и деп турайын. На рабочий стол. Сохраняем. Сохранилось. Оно у меня уже сохранилось. Так. Мен 5-6 жол басканым үчүн кичине адам кыйналат. Так, бул жерде издейсем, могул жерде турат и PNG деп. Көрсөңүздөр болот. Загрузкалардан көп болуп атат. Кыргыз флагын анча окшоштонбойбуз. Космосто турат.
сапог. Сонун сапог бар экен. Мындай кыргызский флаг, ошондой. Бул жерде каалаган видеоңузду сүрөттөрүңүздү жазсаңыздар болот. Кийинки видеолордо мен сиздерге ошондой ИИ модельдерди жасоо боюнча видео тарткан достор. Бул кыскача ушул нейросет жөнүндө маалымат болду. Бул нейросетти эгерде колдонгуңар келсе, колдонгула. Бул бесплатный токендерди. Мондай бул токендерди сиздер задание аткарып туруп, заданиялардын жардамы менен толтурсаңыздар болот. Анан дагы ChatGPT'нин жакшы жагы, бул ChatGPT'де сиздер каалаган промптуңуздарды ушинтип мага окшоп жакшыраак промпт берип туруп, могул промпту көбөйтсөңөр да болот. Просто мен видео үчүн кичине азайтып таптым. Бул жерде бесплатный ИИ творчество дейт, мондай. Мисалы $1 700 энергия алсаңыздар болот. $5 3800. Бул жерде сиздер задание аткарып дагы өзүңүздөр промпт мондай энергияларды тапсаңыздар болот достор. Эгерде видео сиздерге жаккан болсо, каналга лайк басабыз, подписка кылабыз, комментарий жазабыз, өз оюңуздарды калтыра кетиңиздер достор. Сиздер менен IM Кыргыз каналы болду. Кийинки видеого чейин сак саламатта калыңыздар. Саламу алейкум.